жерде эми хижрат жылдыгы эске алды. Хижраттан баштадык. Эми айлар 12 ай. Кайсынысы менен баштайбыз деген дагы бул жерде эмне талаш болуп калды дейт да баягы жерде. Кайсы ай менен биз жылды баштайбыз десе, кейбирлер айтты, пайгамбарыбыз ошол эмне туулган жылдан баштайлы, айдан баштайлы деди. Ошондо кейбирлер жок, пайгамбарыбыз ошол кайсы айда көчкөн болсо, ошол көчкөн айдан баштабайлы жыл санакты десе, Робиан авал айында көчкөн экен да пайгамбарыбыз. Ага да кейбирлер көнгөн жок, жок деди. Исра Ми'раж окуясынан ошол айдан баштайлы деди. Исра Ми'раж болгон окуя ошо жылдарды деле айтып атат да. Ошентип атып, Hazreti Umar айтат, жок деди. Бизде исламда 5 парз бар. Ошо 5-чи парзы ажылык. 5-чи парзы бизде ажылык. Ошо бизден ажылык айы бардыгыга белгилүү. Бизде эмне? Ошо Зулхижжа айында болот. Зулхижжа айында элдер ажылыкты бүтүрүп, кайра келгенден кийин ажылыгы кабыл болуп, күнөөлөрү кечирилип туруп, исламдын 5 парзы толук болгондон кийин баштайлы деп туруп, Мухаррам айынан баштады. Кааласаңдар ошо Мухаррам айынын башынан ордо кармасаңдар болот. Жок дегенде ошол 9-чу, 10-чу Мухаррам айынын 10-чу, 9-чу күндөрү ордо кармасаңыздар, пайгамбардын хадисинде келгенде 1 жыл өткөн күнөөлөрдү кечирет деген хадисте келет. Эми күнөөкөр пендебиз да, бардыгыбызда күнөөбүз бар дегенде. Ошол туугандар, кыскача биздин маалыматыбыз ошол болду. Пайгамбар эмне деди? Ошол 1 жыл мурдакы күнөөлөрдү кечирет деген. Бирок негизи бир хадисте келет, кимде ким Арафат күнү ордо кармаса 2 жылдык күнөөнү кечирет деген, ал эми Ашура күнү ордо кармаса 1 жыл өткөн күнөө кечирилет деген. Бул хадис дагы бар. Ошондон туугандар, мына биз жаңы жылыбызды буюрса бир жакшылыктар менен баштайлы, мүмкүн болсо орозо менен баштайлы дегендей, жакшы иштер менен баштаганыбыз бул жакшыраак экен туугандар.